Саламатсыңарбы балдар? Биз көркөм кол өнөрчүлүк багытындагы чебер колдор ири менен жетекчиси мен Абдулдаева Абиба, Кайрынса Калдаров атындагы балдар чыгармачылык борборунун ирим мугалими, окуучуларым Жусуева Алия, Курманбаева Феруза үчөөбүз силерге жакшынакай түркүн баштыкчалар деген темада баштыкча тиккенди үйрөтөбүз. Биз баштыкчаларды тигүү үчүн кыздар, биринчиден үлгү кыркып алабыз. Баштыкчабыз мынакей, бүткөн баштыкчаларды көрсөтөм силерге. Андан кийин биз бүгүнкү сабактын колдонуучу куралдар: клей, сызгыч, ручка, кайчы, анан жип, ийне кетет. Биз бул сумканын үлгүсүн кыркуу үчүн сумканы тигүүдөн мурда биринчи үлгү кыркып алабыз. Мунун үлгүсү мындай болот балдар. Кыздар, силер мага жардам берип, мына сумканын эки боосун силер тигесиңер, экөөңөр эки жактан, Феруза менен Алия. Мен сумканын негизги бөлүгүн тиккенди үйрөтөм силерге. Мындай кылып үлгүсүн кыркып алабыз биринчиден. Бул үлгүнү кыркуу үчүн биринчи ак кагаздан кыркып алабыз. Андан кийин мындай кездемелерден кыркып алсак болот. Кездемелердин бул баштыкчаны тигүү үчүн түркүн кездемелерди колдонсоңор боло берет балдар. Бүгүн биз кыркылган үлгүнү тигүүнү баштайбыз. Менин окуучуларым мага жардамдашып, сумканын боосун тиккенди баштай берсеңер болот. Кыздар, биз бүгүнкү баштыкчаны кийизден тигебиз. Кийизди кайдан алабыз билесиңерби? Кийизди жасоо үчүн биринчи жүндү кийиз жасайбыз, кыздар? Жүндү кайдан алабыз? Ким айтат билесиңер кыздар? Алия? Жүндү биз койдун жүнүнөн кыркып алабыз, Андан кийин не кылабыз? Жүндү жууп, жуулган жүндү тытып, андан кийин кийиз жасайбыз. Кыздар? Кийизден эмнелерди жасоого болот? Алия, сен айтып койчу кызым. Жасалган кийизден биз кыргыздын калпагын, шынтактарды, улуттук буюмдарды жасасак болот, кыздар? Азаматсыңар. Ошондой эле силер дагы эмнелерди жасаганды билесиңер? Биз дагы чачы төккөндү, гүлдөрдү түркүн жасаганды, кийизден дагы эмнелерди жасаганды билесиңер кыздар? Ийне сагыч. Азамат. Дагы? Көпкөн Кыргыздын улуттук оюм чийимдерин түшүрүп, ар кандай нерселерди жасоого болот, кыздар? Силер келечекте ким болгуңар келет, кыздар? Мен келечекте дизайнер болгум келет. Феруза дизайнер болгун келет, Дизайнер болуш үчүн эмнелерди билүү керек? Тиккенди, кийиздерди тутканды, ар кандай, кийимдерди тиккенди, ушундай баштыкчаларды тиккенди, кооздоп, ар түрдүү нерселерди жасасак болот. Кыздар, сайманын түрлөрүн билесиңерби? Биз тепчип сайма, илме сайма, кирес сайма, сайманын түрлөрү абдан көп, кыздар? Бүгүн биз тепчип сайма кылып, сумкабызды тигебиз, баштыкчаны. Силер баштыкчанын боосун тигесиңер, мен сумканын негизги бөлүктөрүн тигем. Силер келечекте ким болгуңар келет, кыздар? Мен келечекте мугалим болгум келет. Өзүмдүн билимимди башка балдарга да жугузгум келет. Ой, Азамат. Сенчи, Феруза? Мен келечекте дизайнер болгум келет. Сайма сайып, тутканды, кийизден мындай баштыкчаларды жасаган. Түркүн баштыкчалары жасаганды үйрөнүп, Кыздар үчүн көркөм кол өнөрчүлүктүн пайдасы бар бекен, кыздар? Силер эмнени үйрөндүңөр жасап?
мен көптөгөн нерселерди үйрөндүм. Нелер жасаганды үйрөндүң кызым? Мен тиккенди үйрөндүм, сайма сайганды үйрөндүм. Дагы нелерди үйрөндүң кызым? Гүлдөрдү жасаганды, ине сайгыштарды Үйрөндүң, Негизи биздин иримдин силерге пайдасы бар бекен, же жок бекен кыздар? Бар, Өзүңөрдүн бош убактыңарды текке кетирбей, келип, иримге катышып, өзүңөргө керектүү көптөгөн буюмдарды жасаганды, машина менен иштегенди, кол менен ийне сайганды үйрөнөсүңөр, кыздар? Азаматсыңар. Азыр болсо кыздар, сумканын астыңкы бөлүгүн тигип жатабыз. Андан кийин сумкабыздын эки боосун тигип бүткөндөн кийин боосун кадаганды үйрөнөбүз. Сумканын негизги бөлүктөрүн тигип бүткөндөн кийин биз буга шуруларды тагып, чачыларды тагып коздойбуз, кыздар? Азыр мен клей менен иштейбиз, бардыгын силерге көрсөтүп берем. Азыр кыздар сумканын астыңкы бөлүгүнүн экинчи тарабын тигип жатам мен. Силер сумканы тигүүдө биринчи бөлүгүн, астыңкы бөлүгүнүн биринчи жагын тигип аласыңар, андан кийин экинчи бөлүгүн тигип аласыңар. Сумканы тигүүдө кездемелерди да туура тандасаңар жакшы. Кездемелер канчалык катык болсо, сумка ошончолук жакшы тигилет. Анан көтөргөндө да ыңгайлуу болот. Анан эгерде кездемени туура тандай албай калсаңар, анда анын тигилиши дагы көтөргөндө да жарашыгы жакшы болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан сумканы тигүүдөн мурда кездемени туура тандаганды үйрөнгүлө, кыздар. Макулбу? Мынакей балдар, биз сумкабыздын астыңкы эки бөлүгүн тигип бүттүк. Мынандай сумканын негизги бөлүгү пайда болду. Эми мына эки жерин клейдин жардамы менен жабыштырып алабыз. Клейди колдонгонубуздун себеби бул сумканын эки туташылган бөлүкчөсүн жакшы кармайт. Ошондуктан клейди колдонобуз. Мынакей балдар, биз сумкабыздын негизги эки туташа турган жерин клейлеп бүттүк. Эми үстүңкү бөлүгүн тигүүнү баштайбыз. Үстүңкү бөлүгүн дагы илме сайма кылып тигебиз. Мынакей балдар, биздин сумкабыздын ооз жагындагы тигип бүттүк. Азыр эми биз ушул сумкабызга боо кадайбыз. Мынакей боосун да тигип алдык, жакшынакай кылып. Эми боосун клейдин жардамы менен кадайбыз. Эгерде силер клей болбосо балдар, колго тигип боосун кадасаңар деле боло берет.
Мынакей балдар, биз сумкабыздын эки жактагы боосун тең клейдин жардамы менен жармаштырып атабыз. Сумкабыз негизинен бүттү. Эми бул сумкага биз жакшынакай мынандай чачы тагып, кооздоп коебуз. Мынакей чачыны тагып, мынандай кылып кооздоп, анан силер өзүңөрдүн табитиңерге жараша ар кандай кылып кооздоп ала берсеңер боло берет сумканы. Ал эми алды жагым болсо, балдар, мынандай кылып шурулар менен кооздоп алабыз. Шуруну гүл түрүндө жасасак дагы болот. Шуруну дагы клейдин жардамы менен кооздойбуз, балдар. Мынакей балдар, бүгүнкү биздин сабагыбызда жыйынтыктап калдык. Сумкабыз бүттү негизинен. Мынакей чачы тагып, сумкага жакшынакай шуруларды тагып кооздоп, андан кийин бул жерге дагы биз шурудан гүл жасап чыктык. Силер өзүңөрдүн табитиңерге жараша мынандай кыргыздын улуттук оймолорун салып, сайма кылып тиксеңер дагы болот. Бул жерге мынандай чачыны тагып кооздоп алсаңар дагы болот. Анан болбосом жөнөкөй гана кездемеден оймонун ар кандай түрлөрүн салып, мынандай оймолорду салып алсаңар дагы боло берет. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктадык. Кыздар, бүгүн силер сабактан эмнени алдыңар өзүңөргө? Бүгүн биз сабакта Кооздук, сумканы кооздогонду үйрөндүңөр, тиккенди үйрөндүңөр. Дагы эмнени үйрөндүңөр, Феруза? Шуру тагып, клейдин чачпак такканды үйрөндүңөр. Бүгүн биз сабагыбызды жыйынтыктайбыз, балдар. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калгыла. Саламатта калгыла.